Мен бир убактарда исламга каршы партиянын мүчөсү болчумун. Ал партиянын аты да ПФФ болчу. Дагы да көп эмес, дагы да аз ислам каалайбыз. Ошондуктан эч Курандын болбошун тандаймын. Мечиттердин жабылышын жана Куранга тыюу салынышын каалайм. Исламга каршы болгон пикирлер менен мемди толтурушту. Алардын негизги максаты бул ислам менен күрөшүү. Албетте ал учурда мен колдогон нерсе болчу. Жөндөн жөн эле бул динди жаман көрчүмүн. Чындыгында ислам дини коомубузга өтө жаман таасирлери бар деп санайт элем. Исламга каршы көйгөйүм барбы? Ооба, исламга каршы көйгөйүм бар. Албетте азыр бул үчүн аябай кайгырам. Бирок албетте бул долбоорлордун кээ биринде гана болдум. Ассаламу алейкум Арнаут мырза. Чакыруубузга жооп бергениң үчүн чоң рахмат. Арнаут Ван Дорн ким? Суроосу менен баштоону каалайм. Ва алейкум ассалам. Мени чакырганыңар үчүн чоң рахмат. Бул жерде болгонума кубанычтамын. Атым Арнаут Ван Дорн, 56 жаштамын. Альхамдулиллах, 2013-жылынан баштап мусулманмын. Голландиянын Лахай шаарында туулуп, ошол жерде чоңойдум. Мен христиан дининен келгенмин жана христиан абалда чоңойдум. Саясатта активдүү иш алып бардым. Исламга каршы болгон Голландия партиясы ПФФтин мүчөсү болдум. Бирок 2013-жылында мусулман болдум. Альхамдулиллах, 10 жылдын айланасы болуп калды. Стамбулдагы Халис медианын чакыруусу менен келдим. Бул жакта бир долбоор менен иштешет. 40тан ашык өлкөдөн келген жана кийин мусулман болгон 100 кишиден интервью алып жатышат. Ошондуктан мен үчүн бул жерде болуш жана ушул кооз шаарда интервью бериш мен үчүн сыймык. Ишеним тараптан жашооң кандай эле? Эмнеге ишенет элең? Христиан болуп чоңойдум. Католик окуусуна жана католик спорт клубу сыяктуу жерлерге барчумун. Атам христиан динин тутунуп жашайт болчу. Базар күндөрү жада калса кээде апта ичи чиркөөгө барат элем. Бирок эч качан жүрөгүм тынчтык таппады. Ал мен үчүн жөн гана бир хобби сыяктуу болчу. Муну кылышым керек эле, бирок эч бир нерсе жетишпечү. Балким азыр жүрөгүмдүн түкпүрүндө азыр болгон маалыматтар менен жада калса кичинекей кезимде деле бир нерсе жетишпей кемчиликтерди сезгенимди түшүндүм. Акыйкатта эч түшүнө алчу эмесмин. Кантип эле 3 башка кудай боло алмак деп. Кантип эле Иса пайгамбар Аллахтын уулу болмок. Булар менин акылыма эч сыйбай койду. Мага чындыгында таң калыштуу болгон бир канча нерселер да бар эле. Мисалы, Азирет Исанын каны жана денеси. Ошондой эле буга тийиштүү чиркөөдө уюштурулган салтанаттуу нерселер сыяктуу. Буларды акылым эч туура деп билбейт эле. Ал учурларда жаш болгондугума байланыштуу булардын себебин түшүнбөйт болчумун. Бирок бир нерседе кемчилик бар экенин сезчүмүн. Ислам жөнүндө биринчи кантип уктуң жана ислам жөнүндө ойлоруң кандай болгон? Батыш өлкөлөрдөгү көптөгөн адамдар сыяктуу медиадагы саясатчылардан ислам жөнүндө уктум. Исламды 11-сентябрь окуяларындагы зулумга дуушар болгон аялдарга бардык террордук иш-аракеттер себепчи деп ойлойт элем. Голландияда да Батыш Европадагы көйгөй сыяктуу адамдар ислам жөнүндө изилденбегендиктери. Бир гана социалдык маалымат каражаттарына гана ишенишет. Мен да ошондой элем. Тагыраагы ислам жөнүндө бир гана негатив жана коркунучтуу нерселерди билчүмүн жана аябай жек көрөт болчумун. Ислам динин чын жүрөктөн коом жана өзүбүз үчүн чоң коркунуч деп ойлогонмун. ПФФ ысымындагы исламга каршы саясий партиянын мүчөсү болгон учурумда алардын максаты эмне? Ислам менен күрөшүү албетте мен колдогон нерсе эле. Жана муну кылууга мажбурбуз деп ойлойт элем. Ушуга ишенет жана ушул үчүн даярдык көрчүмүн. Исламга каршы болгон долбоорлорго катыштыңбы? Албетте, жанагы аябай белгилүү кино барго, мен анын продюсери эмесмин, көптөгөн адамдар продюсери деп ойлошот. Кино мен саясий партиянын мүчөсү боло электен мурун тартылды. Бирок кинонун жарнама кылышында, социалдык тармактарга таратылышында жана ушул сыяктуу милдеттерди алган башка адамдар менен бирге элем. Бул организациянын жана ушул кинонун жайылышына себепчи болгондордонмун. Бул мисалдардын бири. Албетте азыр бул үчүн аябай кайгырам. Бирок бул долбоорлордун кээ бирлерине гана катыштым. Эмне себептен исламга кызыгып баштадың? Мен дароо эле исламга кызыгып баштаган жокмун. Бир күнү эртең менен ойгонуп, макул мен мусулман болууну чечтим дей албайм албетте. Исламга болгон кээ бир шектерим бар эле, акылыма сыйбайт болчу. Маалымат каражаттарын саясатчыларды көрүп жатасыңар. Баары исламдын жаман экенин, коом үчүн, эркиндигибиз үчүн коркунуч туудурарын жана толугу менен туура эмес экендигин айтышат эле. Бирок бул эч акылга туура келбейт болчу. Кантип эле дүйнөдө 1,5 миллион адамдын баары жаман, коркунучтуу, агрессивдүү болуш керек эле. Голландияда 1 миллиондон ашык мусулман жашайт. Эмне баары коркунучтуу жаман адамдар беле? Көптөгөн мусулмандар жакшы адамдар болгон. Өзгөчө мен тааныган мусулмандар аябай жумшак, адамгерчиликтүү эле. Ошондуктан мага ислам жөнүндө дагы да көп нерселерди үйрөн дешти. Ислам жөнүндө маалымат алышым керектигин айтышты. Ооба, албетте. Куран окуп, ислам жөнүндө маалымат топтоп баштадым. Мечитке барып, имамдар жана башка мусулмандар менен сүйлөштүм.
Өзүм да кээ бир нерселерди изилдендим. Китепканага бардым. Ислам жөнүндө канчалык көп нерсе үйрөнсөң, ошончолук айкын боло баштайт. Өзгөчө мен үчүн ушундай болду. Ошол убак ичинде ислам жөнүндө бир нерселерди билген сайын үйрөнгөн нерселерим бара-бара акылымдан жүрөгүмө карай бул керемет, өтө сонун деп түшүп жатты. Бул кээ бир суроолордун жообу. Ал адамдардын баары туура эмес жолдо, бул дин эң туура керемет дин деп жаттым. Бул дин менин суроолорума жооп берип жатканын сезип жаттым. Ислам боюнча изилденсең, бардык шек-күмөндөрүң жок болуп кетишин билесиң. Бардык боштуктар толот. Сенде болгон бардык суроолоруңа жооп табасың. Исламга болгон жүрөгүңдүн жумшашына биринчи себеп эмне эле? Көптөгөн адамдардын сураган суроосу. Жүрөгүмдү жумшаткан нерсе Курандын бир бөлүгү же белгилүү бир аяты эмес болчу. Исламдын өзү, пайгамбарыбыздын жашоосу болду, саллаллаху алейхи вассалам. Голландияда Мухаммад ысымында бир китеп бар. Китеп анын жашоосун айтып берет. Бул да мен үчүн аябай дем берген эле. Болбосо бул мен үчүн бир изилденүү болчу. Ислам жөнүндө бир изилденүү. Бул изилденүү процесси какшык, мазактоо менен башталган жана аябай көпкө созулган изилденүү эле. Тагыраагы ооба исламды изилдеймин, бирок баары жалган айтып жатышат жана булардын баары чындык эмес деп ойлочумун. Менин акылымы адаштырып жатышат деп. Мисалы мечиттеги хутбалар аябай кооз эле. Бирок дайыма булар жалган айтышат деп ойлочумун. Бирок ислам жөнүндө канчалык көп нерсе үйрөнсөң жана акылыңды ачык абалда жүрөгүң менен изилденсең жана бул аябай маанилүү, ошондо гана акыйкатты четке кага албайбыз. Капырлыктан мусулман болушка чейинки болгон убакыттан кийин динимди өзгөртүүм 1 жыл убакыт алды. Бирок натыйжада ислам дини мен үчүн керемет дин экенин түшүндүм жана 2013 жылында күбөлүк келтирип мусулман болдум. Элхамдулилла. Исламга каршы ушул бардык пропагандаларды кылгандар жөнүндө сезимдериң кандай? Туура эмес багытталганымды сезген элем. Дайыма Голландия жана Батыш Европада маалымат каражаттары эң туура жана чынчыл деп билчүмүн. Ошондой эле саясатчыларды да чынчыл жана акылдуу адамдар деп эсептейт элем. Алар бизди кооруп, туура жолго багытташ үчүн бар болгондуктарына ишенет болчумун. Бирок алардын кыянатчыл, чыккынчы болгондуктарына күбө болдум. Эгер ислам жөнүндө изилденсеңиз, алар бизге айткан бардык нерселер туура эмес жана негатив экенин билесиз. Ушул себептен улам аябай көңүлүм калды. Себеби мына ошолор мээмди айландырып салышкан да, ошон үчүн исламга каршы бири болуп калдым. Кантип исламга кирдиң? Бизге ошол учурларды элестетире аласыңбы? Мусулман болгонумда 45 жашта элем. Бир мечитте күбөлүк келтирдим. Ал мечитте мурун да болгонмун. Ислам жөнүндө кээ бир суроолорум бар болгон. Мечитке барып бардык суроолоруңду сурасаң болот дешти. Мен болсо жок, мен мечитке барбайм, себеби мени жаман көрүшөт, ал жерде мени жактырышпайт дедим. Бирок андай болгон жок. Ишкерге кирсең болот, кир дешти. Адамгерчиликтүү адамдар эле. Чай да алып келишти. Ал жердеги адамдар менен сааттап сүйлөшүп олтурдум. Бул да мен үчүн акылымды айландырган нерсе болду. Себеби бул адамдар мени жек көрүүлөрү керек эле. Кантип эле ушунчалык адамгерчиликтүү, жумшак, тактаана сүйлөшкөн болушмак? Кантип бардык суроолорума жооп бере алышмак? Бул менин исламга киришиме себеп болгон нерселердин бири болду. Муну бир аз сыр тутушум керек болду. Себеби ар убакта позициямды жоготуп алар элем. Бирок ал учурда эч каалоосуз болчумун. Мечитте күбөлүк келтирдим. Бирок адамдардын алдында эмес, кичинекей бир офисте. Имам да жок болчу. Мен жана мечиттеги бир канча каалоочулардын бири бар эле. Ал мага бардык убакта насаатчы катары жетекчилик кылды. Күбөлүк келтирдим жана ал жерде эч ким жок эле. Исламды үйрөнгөндөн баштап күбөлүк келтиргениме чейин бир канча күн эмес, бир канча апта эмес, дээрлик 1 жылым кетти. Кээде чындап мага дем берет эле. Кээде болсо бул боюнча эч нерсе кылбадым. Бирок ошол убак ичинде ислам канчалык керемет дин экенин түшүндүм. Ошентип акырында 2013 жылында исламды кабыл алдым. Күбөлүк келтиргениңде эмнени сездиң? Тынчтыкты, рахатты сездиңби? Ооба, албетте. Шайтан дайыма ошол жерде эле. Себеби акыркы учурларда да кулагыма шыбырап жатты. Жок, андай кылба, мээңди айландырып жатышат, токто деп жатты. Мусулман болуштан 5 минут мурун да ушул абалда элем. Бирок мусулман болгонумда үстүмөн чоң бир жүк түшкөндөй болуп, өзүмдү аябай бактылуу сездим. Муну элестеттирүү кыйын, бирок муну башынан өткөргөндөр албетте билишет. Жаңы төрөлгөн сыяктуу нерсе. Айланаңдагы адамдар мусулман болушуңду кандай кабылдашты? Өтө таң калышты. Чынын айтсам, чоң катачылык кылган элем. Себеби мусулман болуш исламга кириштеги укмуштуу окуямды эч ким билген эмес. Өз алдымча кабыл кылдым да эч ким билген эмес. Бир гана апам билген, бирок ал ошондо мени колдоду, азыр да колдойт.
Досторум, кесиптештерим эч кимиси муну билишпейт болчу. Ошондуктан бир учурларда аябай коркуп кеттим. Макул азыр исламга киргенимди эч ким билбейт деп ойлодум. Аларга бул аябай катуу таасир тийгизмек. Ошон үчүн чындыгында каалоосуз болчумун. Абалымды айтуу үчүн бир канча апта күттүм. Бирок туугандарымдын калганы, көпчүлүгү жада калса өзүмдүн бир туугандарым менен ортобузда аралык пайда болду. Мени четке кагышпады, бирок эч нерсе мурдагыдай эмес болчу. Ислам жөнүндө сүйлөшпөйт элек. Ошол аралыкты чындап сезип жаттым. Көптөгөн досторумду жана албетте ишимди да жоготтум. Мусулман болгонумдан кийин душар болгон эң чоң кыйынчылык эмне болду? Жана бул үчүн эмнелерди курбан кылыш керек болду? Мусулман болгонумда саясатчы элем, бирок ПФФ партиясында эмес болчумун. Себеби ушунча убакыт ичинде ал жер мен үчүн эмес экендиги айкын болду. Бирок алар аябай таң калышкан болчу. Эгер мусулман болсоң, демек бул саясий чөйрөдө боло албайсың дегенди билдирет. Мусулман болгонуму билишкенде ишимди жоготтум. Көптөгөн досторумду жада калса бир канча үй бүлө мүчөлөрү жана албетте көптөгөн кесиптештеримди жоготтум. Ушул себептүү көчүүгө аргасыз болдум. Кичинекей бир үйгө жайгаштым. Унаамды саттым, тагыраагы дүйнөлүк рахаттардан баш тартып баштадым. Бул мен үчүн курбанчылык эмес. Мындан мурун акчам аябай көп болуп, тез-тез эс алууларга чыкчумун. Кымбат баадагы сааттарым, бир канча унаам жана көптөгөн кооз нерселерим бар эле. Бирок булар жон гана буюмдар. Жүрөгүмдө боштук сезип жаттым. Бирок исламды кабыл алгандан кийин дагы да аз акчам болсо да, мурдагыга караганда аябай бактылуу элем. Бул да материализм, акча жана кымбат баалуу машиналар жүрөктөгү боштукту толтурбагандын далили болчу. Материалдык нерселер менен курбанчылык кылуубуз ооба? Үй бүлөңдү, досторуңду курмандык кылуубу же жоготуубу? Албетте булар курбандык кылуу. Натыйжада өзүмдү эч болуп көрбөгөндөй бактылуу сезип жаттым. Мусулман болгонуңдан кийин кимдир бирөөгө дем берип мусулман болушуна себеп болдуңбу? Искендер деген багып алган уулум бар. Менден кийин аз бир убакта Дубайдагы бир таасирдүү окуядан кийин мусулман болду. Ансыз да исламга кызыгат эле. Мен менен мечитке кээ бир сабактарга жана башка жерлерге барчу. Ал жакта калган учурубузда кээ бир маанилүү адамдар менен жолукту. Андан соң исламды кабыл кылды. Альхамдулилла. Башка адамдардан окуяларды уктум, бирок мен сыяктуу мусулман болушкан дей албайм. Себеби аларга Аллах багыт берди. Бирок балким алар исламды үйрөнгөндөрү, ислам жөнүндө бир аз маалымат алгандары, мечитке баргандары же ислам жөнүндө ойлору, бир аз изилденүүлөрү үчүн дем бере алармын. Көптөгөн адамдардан ушул сөздөрдү угам жана ушинтип үмүт кылам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга тийиштүү сени эң көп таасирленткен нерсе эмне болду? Анын жашоосу аябай оор эле. Өзүнүн туугандары жана аны ташбаранга алган адамдар бардык нерседе көптөгөн кыйынчылыктарды көрдү. Бирок ошентсе да ачууланып жинденбеди. Адамгерчиликтүү бойдон калды. Сабырдуулугу, кечиримдүүлүгү, жумшактыгы, жылмайып жүрүшү, адеби, ахлагы жана бардык сыпаты менен бардык кыйынчылыктарга карабай, ага каршы болгон бардык нерсеге карабай бир абалда калуусу мага аябай дем берди. Жана мен да ушуларды жеңип өтүп, жок дегенде пайгамбарыбыз сыяктуу болуп, ал сыяктуу жашаганга аракет кылып жатам. Саллаллаху алейхи вассалам. Азыр кандай долбоорлор менен алексин? Оорукчан, кедей адамдарга, үй бүлөлөргө жардам берүүгө аракет кылып жаткан кээ бир кичинекей долбоорлорубуз бар. Өзгөчө исламга байланыштуу долбоорлор эмес, бирок мектепке бара алуулары, окуу буюмдары, китептери жана ушул сыяктуу нерселерди каржылоо маселесинде аларга жардам берүүгө аракет кылып жатабыз. Көптөгөн ишчилерден акча алабыз жана көчөдө жашаган адамдар үчүн кичинекей үйлөрдү жана башка нерселерди курууга биргеликте аракет кылып жатабыз. Кичинекей нерселер. Жаш балдар үчүн иш-чараларды уюштуруп жатабыз. Айрыкча албетте ислам жөнүндө да айтып беребиз. Ал жакта ислам жөнүндө менден да көп билген адамдар бар. Себеби мен адис же алым эмесмин. Аларга исламда эмне кыла алууларына, кантип дагы да жакшы ислам боло алууларын үйрөтүшөт. Жана ушундайча кайрымдуулукту аны иш менен айкалыштырууга аракет кылып жатабыз. Эгерде дүйнөдөгү бардык мусулман эместерге кайрылуу мүмкүнчүлүгүң болсо, 1 минута ичинде аларга эмне айтмаксың? Маалымат каражаттарын укпагыла демекмин. Айта турган сөзүм ушул болмок. Ислам жөнүндө жаман сөздөрдү айткан саясатчыларды укпагыла. Өзүңөр изилденгиле. Сиз дайым өз маалыматыңыз үчүн жооптуусуз. Эч нерсе түшүнбөсөңүз изилденгиле. Бул өтө оңой. Социалдык тармактарда көптөгөн маалыматтар бар. Ислам жөнүндө көптөгөн маалыматтарды табасыз. Мечитке баргыла, имам менен сүйлөшкүлө, мусулмандардын жанына баргыла.
бул дин тууралуу сүйлөшкүлө. Көрө балда маалымат каражаттарынын жана саясатчылардын айткан нерселеринин артына түшпөгүлө. Өзүңөр изилденип көргүлө. Ошондо иншаллах ислам чындык жана эң туура экендигин түшүнөсүңөр. Арнаут мырза, бул жерге чейин келип бул интервью үчүн ыраазычылык билдиребиз. Иншаллах келечекте да башка долбоорлордо көрүшөбүз. Иншаллах, албетте кайра келем. Чакырууңар үчүн чоң рахмат.